Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында Баткен районунун жаштары арасында Баткен Өрүкзар коому тарабынан Өрүкзар футбол лигасы аталышындагы футболдук мелдеш өткөрүлүүдө. Бул тууралуу биздин кабарчы Нуржамал Табалдиева билдирди. Райондук төрагалар жеке ишкерлердин жана жетекчилердин демөөрчүлүгү менен уюштурулган футбол оюнунун кышкы сезону башталып, бүгүнкү күндө аптанын ишемби күндөрү мелдеш өтүп, таймаш кызуу жүрүп, жаштарды ынтымакка, биримдикке чакырууда зор салым кошуп жатат. Күндүн ысык суугуна, жумуштун ордугуна карабастан, оюнга катышкандардын саны жылдагыдан көп. Оюндун максаты мекенинен алыс жүргөн мигранттарды ынтымакка, биримдикке чакыруу дейт уюштуруучу Өрүкзар коомунун өкүлү Абдуназаров Исраил. Биздин мына Баткен Өрүкзар клубунда футбол лигасын аштык эле, ОФЛ деп, Өрүкзар футбол лигасы. Бул лигада биздин Өрүкзар клубуна мүчө 12 команда ойноп атат. Биз бул оюндун уюштуруштун максаты бизде ушул оюнга ынтымак, достук алып келсин деп, топ деген нерсе топтоштура турган нерсе экен. Ошондуктан бардык элдерибизди биз топко келип, балек ойноп, жакшы достук, ынтымакта максатта биз уюштурдук. Оюнга Баткен райондук айылдарынан жана Баткен шаарынан түзүлгөн 12 команда катышып, акырында жеңүүчүлөргө Өрүкзар футбол лигасынын кубоктору, дипломдору жана акчалай сыйлыктары менен сыйланат. Бул иш-чарага Москва шаарында эмгектенип жүргөн коомдук ишмер ага эжелерибиз да өз колдоосун көрсөтүп, оюнчуларга керектүү болгон жардамдарын берип келишет. Өрүкзар, Баткен Өрүкзар лигасынын 5 hafta команда арасында ойын уюштурулат. Ушул оюнга биз Гүлзареже спонсор болуп келдик. Себеби ушул балдарыбызды ден соолугу чың болуп, ушундай жакшынакай оюндарды ойноп, жакшынакай болуп жүрө берсин, чын жүрөктөн каалап, тилектештик аз да болсо суусунду Бүгүнкү оюнга айылдаштарын колдоп келген Кимсанова Гүлсара айым Кызылбел командасына суу чайын берип колдоп сүрөп турду. Баткен Өрүкзар коомунун жерлештери Актыртып менен Кызылбел футбол ойunu ойноп атат. Ошого Нуржамал, Майрам, бирге болуп спонсор болуп келип Оюнга келген командаларга стимул берип, оюнду уюштурган Абдуназаров Исраил, Карманов Мансур, Пулатов Бактияр, Бостонов Абдыкаримге жана оюнчуларга колдоо көрсөткөн жеке ишкер ага эжелерибизге футболчу балдар ыраазычылыгын билдиришти. Айта кетчү нерсе, Өрүкзар футбол лигасы 2020-жылдын декабрында башталып, 2021-жылдын 6-мартында жыйынтыкталат. Оюндун максаты жаштарды бөтөн жерде жаман жолго барбай, спорт менен машыгып, жогорку профессионалдык деңгээлдеги спорт комплекстерде уюштурулуп, өз ара күч сынашып, мыкты оюнчуларды чыгаруу максаты. Канат берип кайкытып, алып учат алыс билимин, жадүнөнү жаркытып, акылыңдын жандыр билигин, жанында саккан чагым, жалпы дүйнө тамшанып, калкыбыздын көрсүн биигин.
Нуржамал Таабалдиева, Исабек Максутов, Салам Медиа, Москва шары.